Нурзайда Жанбаева номер 14 Сатыбалды Давлетов атындагы мектепте 10 класста окуйт. Олимпиадага физика сабагынан өткөн жылдын октябрь айынан бери даярдык көрүп, 10 окуучунун арасынан тандалып алынып, учурдагы олимпиададан жеңүүчү болууну максаттап турат. Мен физика сабагынан келдим. Ошол эмеден сентябрдан бери физикага даярданып баштаганмын. Анан мектепте турга барып, мектепте турда место алып, андан кийин эжекебиз менен даярданып, ар кандай лабораториялык иштерди жасап үйрөндүк. Сабактан кийин дагы калып аттык, сабак үчүн да даярданып аттык эжекебиз менен. Аябай толкундандым, жакшы эле жыйынтык болот деп ойлойм. Анткени бул эмеге чейин көп даярдандык. Мугалимдин берген билими окуучунун билим деңгээлин иргеген сынакка предметтик мугалимдер да тыкыр көз салууда. Мугалимда окуучу менен тең ойлонуп, жеңишке жетишсе экен деген жыйынтыгын мүрөп күтүшүүдө. 10 класстан бери окуучуну даярдап алып келдим. Анан албетте жыйынтыгын жакшы болот деп жаңы жаш мугалиммин. Быйыл ошол сентябрдан бери даярдап, буюрса даярданып келдик. Жалал-Абад шаарында 18 жалпы билим берүүчү мектептен 6 жеке билим уясынан 10 предметтен 535 окуучу иргелген. Алардан 527 окуучу катышып, 8 окуучу түрдүү себептерден улам катыша алышкан эмес. Былтыркы жылдагы менен быйылкы жылда негизден олимпиадада андай эле одон өзгөрүүлөр жок. Негизден ошол былтыркы болгон предметтер тартип ошондой, бирок талап күчтүүрөөк болууда. Калаадан өткөн окуучулар Жалал-Абад областык туруна катышууга жолдомо алышат. Облустук олимпиада февраль айында өткөрүлмөкчү. Быйылкы олимпиаданын өзгөчөлүгү өткөн жылдарга салыштырмалуу билим деңгээлин жогорку сапатта баалоо, анан мындай кылдаттык менен ар бир окуучуга көңүл бөлүнөт деп белгилешүүдө. Дагы бир өзгөчөлүгү ата-эне же болбосо мугалим онлайн түрүндө ар бир класстагы окуучуларын күзөтө алышат. Барчынай Жанызакова, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.